Кыргыз-тажик чек арасында курал колдонулган окуя катталганын чек ара кызматы билдирди. Мекеменин маалыматына караганда, Тажикстандын чек арачылары Баткен районундагы Булак башы аймагында чек аранын шарттуу сызыгынан Кыргызстандын жерине мыйзамсыз өткөн. Алар кыргыз чек арачыларынын өз аймагына чыгуу талабын аткарган эмес. Мекеме алгач тажик чек арачылары ок чыгарып, ортодо атышуу башталганын билдирди. Маалыматта айтылгандай, тажик тарап миномет колдонду. Баштапкы маалымат боюнча кыргыз тараптан жараат алгандар же жабыркагандар жок. Кыргызстандын чек ара кызматы эки өлкөнүн чек ара мекемелеринин башчылары телефон аркылуу байланышып атышууну токтотуу тууралуу макулдашканын, бирок ошого карабастан тажик чек арачылары дагы эле атып жатканын билдирди. Ошону менен катар Кыргызстан абалды курчуп кетишине жол бербөө чаралары көрүлүп жатканын белгилеп, тажик аскерлерин тез арада кыргыз тарапка ок чыгарууну токтотууга чакырды, болбосо жооп берилерин эскертти.